ар кандай иштегенге кээ бир кыздардын эмеси тез болгондуктан алар нормально иштеп калат, 20 миң, 10 миң кээде. Анан кээ бир кыздар 5-6 миңди араң иштеп калат, ошондой да. Лейлек районунун тургуну 6 баланын апасы Айнура Кенжеева 10 жылдан бери тикмечилик менен алектенет. Ал балдары чоңойгону тикмечиликтен тапкан кирешеси үй бүлөнүн керектөөсүн камсыздай албай калганын айтууда. Бул арада Инсан Лейлек коомдук фондунун долбооруна тартылып, атайын окууларынан өтүп, заманбап 2 тикме машинасын кайтарымсыз алып, чаккан цех ачып иштетип баштаганына аз эле болду. Буйртмалар көбөйүп, үйдө отурган 6 кыз келинди жумуш менен да камсыз кылууга жетишиптир. 3 айлык обучениясын алдым, сабагын. Бизнес кантип баштоо керек, аны кантип илгерилеп алып кетүү керек, кандай сатуу керек, клиентти кандай тейлөө керек, маркетинг план боюнча окутту. Ушул боюнча маалымат алып, мурдагы кирешеме караганда дагы 2 эсе толук көрөк иштеп тапканга мүмкүнчүлүк болду. Кудайга шүгүр, үйдө отуруп деле иштесе болот. Азыр дагы эле ушул жалгыз өзүм эмесмин, жанымда 2 кыз, үйдө почти 4 кыз курак курап, ойнума басып келип, мага жардамдашып иштеп жатат. Аларды дагы жумуш менен камсыздаганга менде мүмкүнчүлүк болду. Мурда жалгыз өзүм иштеп, бир машинка менен үйдөгү майда чүйдө керектүү заттардан арттыра албай атканбыз да, тапканыбыз өзүмө даже өзүмдүн керектүү нерселеримден артпайт болчу. Себеби бир айда жалгыз өзүм иштегендиктен бир комплект араң чыгарып берет болчумун. Азыр мына Инсан Лейлектин жардамынын артында дагы машинкаларды сатып алып коюп, дагы жумушчуларды кайрадан алып, мага өзүмө окшоп жумушсуз отурган үйдөгү кыздарды кайтадан алып иштетип, чоңойгонго шарт түзүлдү. Өткөн жылы иш жакшы жүрүшпөй жаткан мезгилде жолдошу менен балдарын жакындарына таштап, миграцияга чыгууга даярданып жаткан Айнура коммерциялык эмес уюмдун колдоосу менен ишкердикти кеңейтүүгө мүмкүнчүлүк алган. Өкмөттүк эмес уюмдардын алыскы аймактардагы мындай колдоосу ички, тышкы миграцияны эле кыскартпастан үй бүлөлөрдү сактап калууда да салымы сезилип жатыптыр. Мисалы, бизде чек арага байланыштуу болгонубуздан бизде көп жаштар кетип калды. Айылды кээде аралап калган мезгилдерибизде бизде жаштар аз. Элге мына ушундай коомдор көбүрөөк жардам берсе жакшы болмок. Себеби мекенибиз сактап калганга, өз элибиз, жерибизде жашаганга, балдарыбыздын алдында жашаганга бизде аябай мүмкүнчүлүк түзүлмөк да. Россиялап кеткендер бар, жаш балдарын ата энесине таштап, же бирөөлөргө бир туугандарына таштап кеткендер бар. Бул жерде булардын эң жакшы жери мамлекетти сактаганга жардам берип атат да. Бир эле үй бүлө же бир эле аялды камсыздоо эмес, булар мамлекетти даже сактап калганга мүмкүнчүлүк түзүп атат. Аябай ыраазымын. Бизде деле ушундай положение болгон, бар жокту жыйнап, бир жака барып иштеп келсекпи деген ой болгон жолдошум экөөбүздө. Анан Кудайга шүгүр, азыр мына иш менен алектенип, күйөөм өзү кесип берет. Мындайча айтканда курушик десем болот. Мына ушул 2 машинканын жардамы менен азыр бизде мүмкүнчүлүк болуп турат. Бизде дагы бир канча шарт түзүп, дагы бир 10-15 кызды ишке алганга Кудай буйруса быйыл ошондой пландарыбыз бар. Түзүп иштетебиз деген. Инсан Лейлек коомдук фонду учурда бир нече долбоорлордун үстүндө иш алып барууда. Анын ичинде чек аралаш аймактарда жашаган кыз келиндердин экономикалык абалын чыңдоо, мигранттардын маселеси, экология жана айыл чарбасын өнүктүрүп, жаңычыл ыкмаларды жайылтуу, агартуу жаатындагы демилгелер. 24 жыл мурда коммерциялык эмес уюм катары каттоодон өткөн. Эгемендик алгандан кийинки мезгилдеги өкмөттүн колу жетпей жаткан алыскы аймактардагы аракеттери азыр да уланып жатат. Алгачкы интернет борборлорун аймактарда ачканга салым коштук. Андан сырткары ошол мезгилде компьютерлер жаңыдан келе баштаганда ошол компьютердик борборлорду ачканбыз. Анан ошондой эле жаштарды коомго активдештирүү багытында дебаттарды уюштуруп, алардын коомдук иштерге активдүү катышуусуна түрдүү иш-чараларды уюштура баштадык. Анан биз аялдарга көңүл бура баштадык. Ошол биз аларга түрдүү багытта билимдерди бере баштадык. Жамааттардагы бала бакчалардын ачылышына дагы Инсан Лейлек коомдук фонду ЮНИСЕФтин жергиликтүү өнөктөшү катары алгачкы жамааттык бала бакчаларды ача баштадык. Ага өзүбүздүн салымыбызды коштук. Коомдо өтө актуалдуу болгон климаттык өзгөрүүлөр, акыркы мезгилдеги чек ара окуялары, мына ушул багытта түрдүү долбоорлорду ишке ашырып келебиз. Жалпысынан алганда биз
100ге жакын ири жана майда долбоорлорду ишке ашырдык. Анын негизинде бизде 100 миңден ашуун бенефициарлар пайда болуп, түздөн түз жардам алган, кыйыр жардам алгандардын саны жалпы 100 миңден ашык адамдар болуп саналат. Коомдогу улам жаңыдан актуалдашып, чечүүнү талап кылган багыттарга ыктап, көйгөйдү чечүү жолдорун изилдеп, жаңы демилгелерди ишке ашырып турушат. Экономикалык абалы начар, жумушсуздук күч аймакта, миграциянын агымы күчөгөн. Мигранттар калтырып кеткен балдардын көйгөйү жаралып, атайын бала бакча ачып, мигранттардын укугу менен алектенген кесиптик кошуун түзүлдү. Четтеги миңдеген мигранттардын укугун коргоп, жардам алгандар менен кол кабыш сурап кайрылгандар улам көбөйүп жатыптыр. Миграцияга чейинки даярдык атайын мектептерди уюштурабыз, ар тараптуу Кыргызстан боюнча. Анан экинчиси бул деген өзүңүздөр билгендей, Кыргызстандан миграцияга баруучу эң эле ири мамлекет Россия, Орус Федерациясы болуп эсептелет. Ошол Орус Федерациясында биз мигранттарга түздөн түз жардам беребиз. Ошондой бир демилгелердин бири болуп, бул биринчи ошол региондогу жамааттык укук коргоо боюнча мигранттардын арасында биз профсоюзду кесиптик бирликти демилгелеп чыктык. Азыркы учурда анын ичине 8 миңден ашуун мигранттар мүчө болуп кирген. Акыркы 5 жылдын ичинде биз деген эмгек акын ала албай калган мигранттарга ошол кесиптик бирлик аркылуу биз 40 миллион рубльдан ашуун эмгек акыны өндүрүп бердик. Инсан Лейлек коомдук фонду өлкө аймагынан сыртта да иш алып барып жатканы менен, алыскы делген Лейлек районунда жергиликтүү бийлик менен өнөктөш катары жеңилин жерден орун колдон алып жатыптыр. Районубуздун социалдык экономикасына өзгөчө салымын кошту десем жаңылышпаймын. Себеби дегенде бир канча социалдык объекттерге, ошол элдин аз камсыз болгон үй бүлөлөргө жардамды, ошондой эле мына бүгүнкү күндө эң бир жакшы алгылыктуу иштер жүргүзүлүп жатат. Муну атап айтсак, элет жериндеги чек арадагы биздин айымдарга, кыз келиндерибизге ушул жеке ишкердигин өнүктүрүү боюнча бир жакшы мүмкүнчүлүктү түздү. Бүгүнкү күндө 40тан ашуун аялдар өздөрүнүн окуп, үйрөнүп, кичинекей долбоорлорун жазып, өздөрүгө үй шартындагы балмуздак чыгаруучу сехтерине, кийим тигүүчү кичинекей сехтерди жүргүзүп, ошондой эле мөмө жемиштерди жүргүзүүдө өздөрүнүн ушундай бир жакшы мүмкүнчүлүктөрүн алышты. Бүгүнкү күндө буюрса мына Лейлек району өзгөчө райондордун катарын толуктап, бир канча проекттер менен өздөрүнүн ишмердүүлүгүн жүргүзүп келет. Миграцияда жүргөн жарандарыбызга ушул болгон мүмкүнчүлүгүн, өздөрүнүн ушул укуктарын, юридикалык жардамдарын коргоодо дагы бир топ иштерди жүргүзүп атат. Инсан Лейлек коомдук фонду быйылкы жылы да чек арадагы социалдык жактан колдоого муктаж үй бүлөлөрдү экономикалык жактан колдоо максатында кыз келиндердин ишкердигин баштоо үчүн окуулар жана баштапкы капитал үчүн колдоо көрсөтүүнү колго алабыз деп турушат. Мындан тышкары мигранттардын маселеси менен алектенүү улантылат. Аталган уюм иш алып барган 24 жыл ичинде 100дөн ашык демилгелерди ишке ашырып, 100 миңдей жаранга түз жана кыйыр колдоо көрсөтө алды. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.